Азыр канча альтернативдик службада канча сумма төлөш керек? Азыркы бүгүнкү күнгө чейин. Альтернативный службаларда бул ден соолугуна байланыштуу болсо эч кандай акча төлөнбөйт. Ал эми үй бүлөлүк шарты менен боло турган болсо 18 миң акча төлөнөт. Ал эми мына өзүңүздөр билесиздер, баягы диний тармактарда курал кармаганга болбойт болушу, наряд толуп калып, анан өзүнүн кызматка мүмкүнчүлүгү боло турган болсо, ошол жарандарды биз азыр мындай общественно полезная работа деп коебуз. Ош 25 миңди төлөп туруп, ошол альтернативный служба ошого өткөзүп атабыз да. Ал эми ал 25 жаштан 40 жашка чейин да болот. Ал эми 22 жаштан 25 жашка чейинки азыр мен айтып аткан жарандар келсе болот ошол общественно полезная работага. Ар бир районда силерде квота барбы же кандай алып атасыңар армияга? Квота мененби? Уруксат берсеңиз, бул башкармалыктын өкүлү бар, кененирээк маалымат берип койсо. Майыр Олунбаев, жаңа тактоо иретинде айта кетейин, альтернативалык кызмат 3 критерий менен чакырылат. Биринчиси бул үй бүлө шарты боюнча. Үй бүлө шарты боюнча өткөндөр 18 миң сом акча каражатын төлөп, мамлекеттик бюджетке биринчи категорияда аскердик билет алышат. 3 күндүк сбор өтүп, аскердик антка тартылып турган биринчи категория. Андан кийинкилер диний көз караш боюнча жанагындай коомдук пайдалуу жумуштар аткарууга каалоосун билгизгендер. Булар 25 миң сом акча каражатын төлөйт дагы. 25 миң сом акча каражатын төлөйт дагы, 108 саат өлчөмүндө коомдук пайдалуу жумуштарды аткарып беришет. Коомчулуктун өзүнө. Жанагы райондордо разрядка боюнча альтернативалык кызматка наряд түзүлбөйт. Булар жанагы укугу бар, анан милдеттүүлөр болуп эсептелет. Милдеттүүлөр бул жанагы диний көз караш боюнча чакырылгандар, булар милдеттүү түрдө альтернатив кызматкөнгө. Үй бүлө шарты боюнча жана коомдук пайдалуу жумушту аткаруу менен булар укугу бар. Өз каалоосу менен жарандар альтернатив кызматка чакырылса болот. Жок, бул альтернативдик служба айтып коюп атасыз. Бир айлык кызмат боюнча бүгүнкү күндө ар бир районго бекитилген наряддар бар. Райондун өзүнүн көлөмүнө жараша, ресурска жараша бекитилген наряд бар. Ошого ылайыктуу аскер кемшиликтер чакырышат бир айлык кызматка. Канча именно квота барбы, жокпу өзү? Квота бекитилген. Да, бир жылга бекитилген сан бар. Анткени бизде окутуу борборлору анча көп санда кабыл ала албайт. Ошол себептен бир жылга бекитилген сан бар. Толуктап кетсем, уруксат берсеңиздер, мына альтернативный служба боюнча бизде жылына статистика боюнча 40 миң жаран даяр болот, ошонун 25 миңи альтернативный кызматын өтөт. Ал эми мына бир айлык кызмат боюнча 3200 жылына ошондой болот. 2 региондо өтөт. Азыр бири Балыкчы шаарында, экинчиси Ош шаарында. 250-дөн 300гө чейин ушул региондордо өткөзөбүз. Рахмат. Рахмат.